Meni inime каматтыр. Эми мына апам асылып отасың деди. Жөн отургун. Сен көп элдин башын айландыра бербегин. Бабанов рейдерский захват кылганда Фрунзе апамын бата бергенин сен башка сделкаларга пайдаланып атасың. Бизди ушу уурдагандан башка компанияга эч тыйын салган жок дейт. Кырмандагы бир бүдүр арпаныч бул чычканга жедирбейт. Финансовый частьтын бардыгын бабаны өзү көзөмөлдөгөн. Жеке өзүңүз эмне ачтыңыз эле бул 2016 кийин? Кайсы акчаңызга? Мен бабам эч нерсе жерин сураган жокмун. Мага тиешелини гана сен уурдап алдың. Ошону мага бергин деп атам. Мен сенден соттошкондон коркпоймун. Амансыздарбы көрөрмандар? Буга чейин бизге Фрунзе гипермаркеттер түйүнүнүн негиздөөчүсү Болотманбет Жээнбеков келип интервью берип кеткенден кийин бул маселе коомчулукта талкуу жаратты. Ага Өмүрбек Бабанов өзү дагы жооп берип, Болотманбет Жээнбековду кайра айыптады. Ушул маселе боюнча азыр бизге Жээнбеков өзү келип, ошол жерден тактоочу дагы маселелерим бар эле, менин Бабановго жообум бар эле деп кайрылыптыр. Азыр ушул маселе боюнча сурап көрөлү. Мына кече Өмүрбек Токтогулович өзүнчө интервью берди. Мен ошо интервьюсун угуп көрүп, анан ошол боюнча мен бир комментарий берип коеюн деп чечтим. Себеби мына Бабанов Өмүрбектин интервьюсунда 80% жалган. Анда суроолор менен кете бербели. Мен Өмүрбек Бабановдун айткандары боюнча алгач ал сиздерди айтып жатат, Фрунзени иштетип жатканда каражат жагынан кыйналып, өнүктүрө албай жатканда анан кийин бизге кайрылган, ушу филиалдарын көбөйтүп бериңиздер, өнүктүрүп бериңиздер деп. Бул ушундай болгонбу, кандай? Горький Алматинскийдеги магазинди ачканда Бабанов аялы менен келип көрүп кетиптир. Аялын абдан жагыптыр магазинчи. Анан кийин бир күнү мен отурсам эле секретарь кыз айтып калды, сизди эшикте Бабанов чакырып атат деп. Анан чыксам ушу охотничий форме, жанында телохранитель болгон экен, анан тааныштык. Анан ошол жерде эле Бабанов айтты, чогуш тишпейлиби депчи. Анан мен айттым, биз азыр бир бизнесмен менен сүйлөшүп атабыз. Биз ошого азыр мындай 50% акциябызды ошол кишиге саталы деп переговор жүргүзүп атабыз десем, токтоп тур деди. Ал канча берип атат деди. Анан мен бир сумманы айттым эле, бул киши айтты, мен двойной берем деди. Мен менен иштешкин деди. Себеби мен 100 заправканы Газпромго сатып абдан жакшы акча таандым деди. А Фрунзенин санында 100-150ге жеткиребиз деди. Акчаны мен берем деди. Анан ошодон кийин анан Бабановдун предложениясы мага аябай жакты. Мен анан ошодон кийин бир 3 ай дагы 4-5 жолу жолуктук. Ары бери жагын бүт сүйлөштүк. Анан Бабанов өзүнүн интервьюсунда айтып атпайбы? Магазин убыточный тиги бу, мен анан киргим келбейт, мен айныдым дейт. Бабанов деген мага келиш үчүн ал магазинди ол бир 100 жолу ойлонсо керек. Ал анализ кылып, ойлонуп, аудиторский проверка жасатып. Анан кийин анан убыточный ишканага анан келип алып эле эмесин, акчасын бул анан киргизеби? Сиздин маек чыккандан кийин ал сизди уурулукка айыптады. Ошол жана кассадан эле келип акчаны алып кете берет экен, аудит кылсак, товар алып келген компанияларга 450 миллион сом карыз болуп калыптыр деп айтты да. Анан сизди ушу уурдагандан башка компанияга эч тыйын салган жок дейт. Бул кандай болду эле? Сиз компанияны алып чыгып кете бергенсизби акчаны? Эми Бабанов менен чогуу иштегенден кийинчи Бабанов экөөбүз жумушту бөлүштүрүп алдык. Бабанов айтты, мен финансовый жагын жана юридик жагын тейлейин депчи. А мен болсо магазиндердин развитие жагын. Ал жакты мен карай турган болдум. Анан кийин Бабанов менде бир условие бар деди. Кандай десем, финансовый директорду мен өзүмдүн кишиме коем деди. Ал бир мага гана баш ийет деди, силерге баш ийбейт деди. Мен кайра сүйүнүп кеттим. Финансовый жагы так болот экен депчи.
Жакшы. Мен бул азыр мени айыптап атпайбы, баягыдай акча уурдап, ак чыгып кетти депчи. Эми мына эме урматтуу кыргызстандыктар, мен эми кайрылып кетким келет да. Мен келес эмесмин да. Акылым жайында. Туурабы? Мен анан өзүм Фрунзенин учредители болсом. Анан кантип мен өзүм акчаны өзүм уурдаймбы менчи? Бабанов ким Бабанов? Бабанов деген бул кырмандагы бир бүдүр арпанычы бул чычканга жедирбейт. Анан ошо магазиндеки ошо анан 1 сомду уурдатып коебу булчу. Ал жерде эч кандай хищение болгон эмес, эч кандай эч нерсе уурулук болгон эмес. Бул жөн эле жомокту жооруп атат азыр алдапчы. Бунун максаты бул бая менин абдан чоң акчамы, активтерими уурдап алган бул кишичи. Азыр ошон үчүн элди бул башка жакка, башка нукка алдап, азыр ошол жака буруп атат. Бизди ууроо. Анан неме боюнча айтайын, эми бая 450 миллион доллар ишканаларга карыз болуп калыптыр да. 450 миллион сомбу? 450 миллион сом. Эми ал боюнча айтайын. Ал жерге ал карыз болуп калганыбызга ага Бабанов күнөөлүү. Биз эмес. Биз Бабанов менен сүйлөштүк. Магазин санын 100гө жеткиребиз деди. Биз башында эле айтканбыз Бабанов. Ай Өмүрбек, биздин стратегия магазиндин санын 100-150гө жеткир. Ошон үчүн сен бизге 13 миллион 700 миллион доллар акча бергин депчи. Анан биз Бабановду баягы партнер KG деген операционный компаниягачы 6 миллион 700 миң доллар киргизиш керек эле. Бул ошол жерге. Менин билишимче бул 1 миллион 100 эле киргизди. Башка киргизген жок. Биз мына Москвадан, Киевден французский, немецкий гипермаркеттер бар. Ошолордун специалисттерин мына Бишкекке чакырат элек. Алар келип, биздин стратегияны бизди үйрөтөт. Бизге консультация берет эле кантип иштеш боюнчачы. Бирок алар эң негизгиси бизге айтты, тез аранын ичинде магазин ачкыла, рынокту охват кылгыла деп. Биз ошон үчүн абдан шашканбыз, магазиндин санын көбөйтөлү депчи. Бирок мына Өмүрбек ичи тардык кылып, инвестиция киргизбей койду да булчу. Азыр ойлонуп көрсөм, Бабанов ошондо эле Фрунзени рейдерский захват кылып алам деген экен. Акча бербегендиги да ошондой. Магазинди банкротный состояниеге апара туруп анан кайра өзүм алып кетем депчи. Кандай жол менен ошо банкротко түрткөн сиздерди? Бизди баягы магазинди ачтыртып туруп, анан бул жактан өзү финансировать этпей койгон да, акча бербей койгон. Анан ортодо разрыв болуп, биз анан баягы ишканаларга 450 миллион сом анан карыз болуп калдык. Аны азыр эми бизге жүктөп атпайлы, силер кылдыңар депчи. Финансовый частьтын бардыгын Бабанов өзү көзөмөлдөгөн. Күндө эрте менен финансовый директор каяка акча которуш керек, тизмелейт эле. Главный бухгалтер берет, финансовый директор тизмелеп туруп, анан утверждение Бабановго жөнөтөт. Бабанов Бишкектеби, Москвадабы, качып жүрөбү, не имеет значения. Ага жөнөтөт, Бабановдун кишилери бир сыйра карашчылык туруп анан добро берет, кайра бизге келет, анан кийин акча которулат. Биз акчага аралашкан эмеспиз, эч. Мен вообще акча жагына аралашкан эмесмин. Кирген эмесмин мен ал жакка. Эми сиздер ошолорго ишенип коюп эле карап, анан сиз өзүңүз жанагы чарбалык жактарын алып жүрө бердиңизби? Мен чарбалык жагын алып жүрүп, анан мен Бабанов уру экенин мен билген жокмун да. Onun için bunu aldap kete turgan жерин мен таптакыр оюма да келген жок да алчы. Биз бириккенден баштап Болот Аматов, Бакыт Аматов бир тыйын акча салган жок. Урдагандан башка. 5 эмени недвижимостьчи мен 3 миллион 300 миң долларга мен Бабанов экөөбүз түзгөн ишканага мен саттым. Анан ошол акчаны кайра эле мен өзүм инвестиция кылып туруп, кредит катары мен киргиздим тиги жакачы ишканага.
Siz 3 milyon 300 ming dollar saldınız. Babanız kança salgan ошол үчүн? Başında al жерде Бабанов 244 milyon сом. Бұл 3,5 milyon dollar. Ошону инвестиция деп киргизген. Азыр болсо мен аны инвестиция деп киргизген эмесмин. Мен аны увеличение уставного капитала деп 2016 жылы деп туруп, ошондой киргизгенмин деп азыр ошентип айтып атат. Ошол эле участокты мына Чүй областындагы 0,6 соток могу Новопавловкада турган. Эми бул участокты биз болсо 1 миллион 630 миң долларга баалап алдык. Ал участогуңуз бири билбейм, бир 100 миң доллар турат болуш керек. 2-3 участок эмес. Бир дүкөн, 2 участок, 2 склад. Былтыр сен ошол менен тартып алган 2 участокты 1,5 миллион доллардан саттым го, шашылыш түрдө саттым го, мен сотко арыздангандан кийин. Ал айтып жатат, сиздин чогуу компанияда иштеп жүрүп эле биздин компаниядан акчаларды уурдап чыгып, өздөрү жана жакын туугандары менен 70 мүлк ачты, алды деп атат да. Бул сиз ошону каяктан алдыңыз эле, ошол мүлктөрдү? Жакын туугандарыңыз, Бакыт Аматов иниңиз алды деп атат. 70 деген мүлк бул туура эмес. Биз 7 бир тууганбыз. Бардыгы бутуна турган. Турмуштары жакшы. Ар биринин өзүнүн үйү бар, мүлкү бар, жери бар. Сен ошо мына тизмеге ошонун бардыгын киргизипсиң. Бир мисал айтып кетейин. Инимин баласынын балдызын да бул тизмеде жүрөт. Сен көп элдин башын айландыра бербегин. Жеке өзүңүз эмне ачтыңыз эле бул 2016 кийин? Кайсы акчаңызга? Мен өзүм банктан мен кредит алгам. РСК банктан, тиги Керемет банктан. Мына бир эле Керемет банктан мен 3 миллион 700 миң доллар кредит алгам. Сиздин компанияңыздын карызы болгон, салыктан карызы болгон деп жатат, кылмыш иши козголгон деп атат. Ошол боюнча Эми Фрунзе гипермаркети боюнча айтайын, эч кандай уголовный кылмыш иши козголгон жок. Биз салыкты абдан жакшы төлөп келгенбиз. Анерде. Себеби биздин ишкана башкаларга карагандачы андай алакандай көрүнүп турат. Ошол жерде биз кассовый аппараттарды биз 100% иштеткенбиз. Ошо. Эгер биз ошол жерде жашырганда эле уже салык кызматы келип эле уже басып калат эле. Биз ошол жерде эч кандай уголовный иш козголгон эмес. Бабанов жалган айтып атат. Интервьюңуздан кийин түрдүү видеолор чыкты, апаңыздын бата берип аткан, кол алышып атканыңыздар. Ошол видеолор жөнүндө айтып берсеңиз. Апам жөнүндө айтып кетейин. Аны ачык эле тартты. Өмүрбек, мына апам бата берип атат. Мына экөөбүздү жакшы иштесин деп атат, сага ийгилик каалап атат. Сен болсо апамдын бата бергенин сен башка сделкаларга пайдаланып атасың. Сен эми мени иниме каматтырып, эми мына апам асылып атасың мени. Жөн отургун. Сиз айтпадыңыз беле буга чейин документтерди мени алдап кол койдурду деп, башка кагаз коюп, ортосуна башка кагаз коюп кол койдурду деп. Анан Өмүрбек Бабанов ушул сизди кантип эле алдап, алданып калып документтерге билбей коюп алсын? Бул койгон колдорун прокуратурадагы, УКМКдагы текшерип, экспертиза жүргүзүп, анык деп атады дейт. Бул чын эле ошондой болгонбу, кандай? Эми бул жерди мен мындай толугураак кылып айтып берейинчи. Мен Бабановдун 50% акциясын мен сатам деп кол койдум бул жердечи. Фактически эмне болду? Тиги нотариуска баргандан кийин биринчи барагын алып туруп, бул жакта баракты коюп туруп, анан ал жактан регистрация алып коюшту нотариустан. Ошол менен эмне болду? Баягы жерде мен кол коюп бердим. Мен кол койгондон кийин менин 50% акциям бекер Бабановго өтүп кетти. Бул жерде. Мен Бабанов эмесинде интервьюсунда айтып атпайлы, мен баягы 6 эле дүкөндү алып койдум депчи. 6 чоң дүкөндү алды. 12-чи микрорайондогу 2,5 гектар зеленый книга жерди алды. Фучикадагы 40 сотка жерди алды.
Анау Киркшолкта канттагы 2 гектар складты алды. Мурманский жерде складты алды. Бизнести алды, ошо ишкананы алды. Анан эң негизгисичи ошо 6 жылдын ичинде $8 миллион аренда акча түшкөн эле. Ошону да алды. Мен ушул кишиге кантип берип коем ушунун бардыгынчы? Биз сүйлөшпөсөк, же баалашпасак, Ал сизди айыптап атпайбы? Бул менден акча опуз алып атат, бул рекетчилик кылып атат мага карата мен деп. бул жерде мен ана өзүмүн акчамы баягы мен ошол 50% акцияны мен азыр $10 миллион баалап атам да. Акча анан активтерди. Ошонун баягы өтүп кеткен нерсенин 50% ал мага таандык эле. Мен ошо акчамы кайра мен бабамдын эч нерсе жерин сураган жокмун. Мага тиешелини гана сен уурдап алдың. Ошону мага бергин деп атам менчи. Бул жерде. Мен ошону эле сурап атам, болду. Эмнеге инвесторлор качыш керек дейт. Мен бул компаниядан чыгып кетип атсам, алар жөн эле ала берет да деп атпайбы? Ал кетип атса, менден эмнеге коркуш керек деген сөзүн айтты. Бул мындай да, бул элестеткиле бабаны ГКМБ да түрмөдө отурса. Мына азыр Ататүрк паркында үйлөр сатылып атат, туурабы? Ошону бирөө алабы азыр? Же болбосо ошол сыяктуу да анан бабаны түрмөдө отурса, анан бабанын акциясын бирөө алабы? Ким алат аны? Кантип сатасың ошону? Анан экинчиси, бул бая мен акцияны сатып бергенде туруп, анан бардык ишкананы өзүнө оформить этип алды. Мага айтпайт да, ошо айтып койбойбу эч качан. Айтпай, мен ошол акчаны кайра кайтарып алайын деп атам. Бул бая уурдалган акчаны кайтарып алайын деп атам. Болду, мага башкасы кереги жок. Өмүрбек Бабанов сизди анын беделине шек келтирип, негизсиз айыптады деп укук коргоо органдарына да кайрыла турганын айтты. Ушул боюнча сизде маалымат барбы? Сизге кандайдыр бир органдардан кат же башка маалымат келдиби? Же маек чыккандан кийин Бабановдун же башка бирөө өкүлдөрүнөн сизге байланышка чыкпадыбы? Жок, эч ким чыкпады. Эми келсе керек, эми арызданса бизди чакыртат эмичи. Башынан баштап ушу магазиндерди мен ачып кетсем, бул Фрунзе менин баламдай болуп калган эмичи. Анан ушу Фрунзеде жүрсөм, анан кантип ушу Фрунзеден мен акчаны уурдайм? Менин жумушум только ушу Фрунзени өнүктүрүү, жаңы магазиндерди ачуу. Мен ушу менен эле алек болгом менчи. Өмүрбек, сен 25 жылдан бери саясатта жүрүп, сен абдан тажрыйбалуу болуп калдың эми. Сен азыр элдин башын айландырып, мына Фрунзени рейдерский захват болгондон кийин сен азыр элдин агымын башка жака сен буруп атасың. Бул жакта сени уурдагандарың калып эле, сен мени жамандап. Бул жерде эң негизгиси сен менин мүлктөрүмдү уурдап атасың. Мен айткан нерсенин бардыгы азыр сотто каралып атат. Мен сен менен соттошкондон коркпоймун. Биз ар дайым эки тараптын тең пикирин бергенге даярбыз. Бизге бүгүн мына Болотманбет Жээнбеков келип өзүнүн пикирин айтып кетти. Буга жооп берем деген экинчи тарап болсо, аларга дагы биздин эшигибиз ачык. Биз болгону акыйкат жеңсин деген принципти карманабыз.